кеп. Эми бул дагы батчы Өзбек Ажы Чотоновго Айсулуу менен Меримдин дүйнөлүк чемпионатта спорт кийимчен күрөшкө түшкөнү жакпай калыптыр. Жарым жылаңач күрөшкө чыгышып кыргыздарды дүйнө жүзүнө уят кылышты дейт. Эмне күрөшкө оронуп чулганып Арабтын көйнөгүн кийип паранжасына чүмкөнүп алып түшсүнбү? Жамандын ою туманда дегенде жакшылыктан жамандык издебей спортто эле калып алып коюшса болбойбу? Ошончолук эле ыйманды Кудайдын чыйган сызынан чыкпаган пакиз адам болсо, анда Өзбек Ажы башка аялдарга тиктебей, карабай, сындабай өтө берсин. Талибандар Афганистанды элеп алышып, өздөрүнүн жапай өтө коркунучтуу мыйзамдарын орното баштагандан бери улуу үйдөгү жылмайса кичүү үйдөгү кырсаят болуп биздин арабыздагы талибандар кыймылдай башташты. Болбосо Өзбек Ажы Чотонов спортчу кыздарды дүйнө эле көрүп жатыптырбы? Ар дайым эле ушундай болуп келбеди беле? Отунбаева энеден туума жылаңач болуп музейден чыгып калганда Өзбек Ажы Чотоновго жакса керек. Себеби ошол убакта нааразы болгонун уккан эмеспиз. Кыргызстандын желегин көтөрүп дүйнө жүзүнө даңазалап көрсөткөн кыздарыбызга рахмат айтып, ыраазы болгондун ордуна алардын кийимин айтып кемсинтесизби? Мерим кызыбыз жеңилип калганда атаандашынын колунан жетелеп жардам бергенин көрүп, дүйнө жүзү кыргыз элинин калкына ыраазы болушту. Меримдүү калк экен деп. Өзбек Ажы өзү айткандай, кыздардын акарачкасын тиктебей, Меримдин эли таң калтырган сонун тарбиясын карабайбы, үлгү албайбы? Өзбек Ажы өзү айтып жаткан адеп акылакты Меримден үйрөнсүн. Өзүнүн кыздары менен тең кыздардын фигурасын тиктебей, алардын дүйнөнү багынтып жеңишке жеткен спорттук аракеттерин баалабайбы? Мен даабат кыдырып, адеп акылак боюнча канча чоң иштер жасадым дептир. Сени бирөө жаныңды кыйнап эл кыздырып бер деп сурандыбы? Ар бир үйдө уул кыздарына тарбия бере турган ата энеси, андан каласа мектепте мугалимдери бар. Дубаналардай самсалап үйүнөн безип иш кылгандан качып жүргөн даватчыларына берген тарбиясына эч ким зар эмес. Аллах үчүн өсүң, бейишке түшөсүң деп тарбиялап өстүрүшөт. Ошон үчүн оозуңдаштың эле тозогу менен коркутушат, как будто тозокту барып көрүп келишкендей. Дин фанаттарында НПОчулар сыяктуу тыя турган мыйзам сөзсүз керек. Ошондой мыйзамдарды чыгарабыз деп коркпой айткандарды парламентке шайлайбыз. Себеби ашыкча динчилдер үстөмдүк кылган өлкөлөрдө акыры барып мамлекетти жок кылып жиберишет. Бийлик башындагылар булардын шайлоодогу добушунан коркуп сүйлөй алышпайт, чара көрүшпөйт. Депутаттар парламент залында намазкананын өздөрү намаз окуп, Кудайдын жолунан чыкпаган аппак адамдар экени үчүн ачып олтурушкан жок. Чаламолдуу дин бузарлардын добуштары назар. Алар болсо жан сагындан күн сайын көбөйүп олтурушат. Себеби аларга мамлекет тарабынан тыюу жок. Биз өзүбүз балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги үчүн өзүбүз кам көрүп, буларды тыйышыбыз керек. Айылга келген даватчыны кайдан келсе ошол жака кууп салуу зарыл. Ар айылдан өздөрүнүн даватчылары бар. Жакшы адамдар болсо угабыз. Ал эми бывший алкашорлар, жалганчылар, мектепте эптеп бүткөндөр болсо тирилигиңди кыла бер деп тим коебуз. Аларды ким ээрчит? Афганистанда аялдарды көчөгө чыгарбаган, кыз балдарды мектепке киргизбеген, өспүрүмдөрдү ырдап бийлегенине тыюу салган мыйзамдар биздин Өзбек Ажыга өлө жагып жаткан болуш керек. Айсулуу менен Меримден кемчилик издеп жатканына караганда, анын үстүндө Тигим Асадыков деген эми афганистандыктар ага шыртыкке плов бышырып күтүп тургансы бир паса жетип барбай келгени өлкөдөгү жарыла албай жаткан чаламолдолорго жага түштү. Өлкөнүн 80% ашык адамдары светтик өлкөдө жашагысы келет. Ушул нерсени унутпашыбыз керек деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Эки дос, мен бул сөздү какшык катары эмес, силерге болгон ишенич, урмат, сыйым чоң үчүн чоң тамгалар менен жаздым. Эгер билсеңер, эгемендүү болуп жыргап кеткенибизден бери ат тезегин кургатпай алмашкан бардык бийликтердин эч бирин элибиз силерди колдогондой колдогон эмес. Ошон үчүн силердин адашууга акыңар жок. Туура иш болгон жерде сөзсүз кемчиликтер болуп турат. Бирок силер илгеркилер баскан тырмоктун учун кокустан да басып алып адашканга укугуңар жок. Дос күйдүрүп, душман сүйдүрүп айтат деп коюшат. Биз жөнөкөй адамдарбыз. Өзүбүзгө жараша жөнөкөй ойлонобуз жана ойлогон оюбузду бурмалабай айтабыз. Текебаев сыяктуу Ташиев УКМКны тапшырылып, парламенттик шайлоого барса, келечекте спикер болот деп өлгөн жыландын башын көрсөтүп, бузукулук сөз айтып душмандык кылбайбыз. Ачык айтыш керек. Силер мурдагылардын кылган иштерин, кетирген каталарын билип туруп, же болбосо көңүлгө албаган таризди кайталап жатасыңар. Мурдагылардын башын жеген эң олуттуу каталарын санап өтөйүн. Мүмкүн менин жазгандарыма көзүңөр түшүп, көңүлүңөр бөлүнүп калса ажап эмес. Ар бир келген президент өлсөм дагы жакындарымды кызматка албайм, парламентке жолотпойм деп аша чап карганышканын укканбыз. Бардык айткан сөзүндө турушкан жок. Силерде мындай көрүнүш кайталанып жатабы? Менимче ооба. Экинчи, 2010-жылдын 7-апрель жана Түштүк Коголан Отунбаев, Атамбаевдер өздөрүнүн оюна токулган жалгандар менен айтып жашырып келсе, ал эми Жээнбеков элдин үнүнө таптакыр көңүл бурбай койду. Көңүл бурбай койду деген сөз Жээнбековду актагандай болуп калат экен. Таптакыр эле кулак салбай койду. Убактылуу өкмөттүн жазасын бер, Түштүк Коголанды акыйкат тапсын деп 3 жыл бою какшадык. Ошону менен эле Садыр Жапаровду тактап бер, ага ырайым бер деп Кудайдын зарын кылдык. Бирок Жээнбеков элди укпай койду. Укпай коюп ак күбөтү эмне болду? Айтпасам да белгилүү. Силер да Түштүк Коголанды 7-апрелде эсиңерден чыгарып салдыңар. Элди укпай жатасыңар. Үчүнчү, мурдагы бийликтегилер силердей деңгээлде коррупция менен күрөшө алган эмес, бирок алардын күрөшү
күрөшү да азыркы силерде болуп атат. Адамынан карап ала күрөш тегиз эмес чала күрөш болгон ага мисал болуп силердин Бабановго кылган ашыкча мамилеңер эсептелет. Эл баарын көрүп турат. Кээде башыбызга булар деле биз ойлогондой честный эмес турбайбы деген өзүбүзгө жакпаган күмөн санаткан чоочуткан ойлор келет. Нары кубаласак деле болбой. 4-чү, Атамбаевди жакшы билбеген адамдардай болуп ага карата көңүл кош болуп жатасыңар. Атамбаев жамандык ишке жаралып, ошол ыплас иштерин кандай болсо да ишке ашырганга аракет кылган өжөр адам. Атамбаевди өлкөдөн суранып, жалынып да чыгара албайсыңар. Мындайлардын жаңы пилдикинде орустар айтмакчы, өтө живучий адам болушат. Так что жакын ордодо чичи галактика болуп кетип калат деп ойлоп да болбойт. Атамбаев түрмөдө да жөн жатпайт. Ал эми Атамбаевди эркинlikке чыгышы бул деген 80% кыргыз эли силерге алып берген азыркы бийлигиңердин кыйраш экенин бөркүңдөй көрүп жүрөгүңөргө түйүп алгыла. Себеби Атамбаевди колдогондор Борбор шаарда, Борбор шаарынын айлана чөйрөсүндө жашашат. Атамбаевдин командасы оозунан чыга электе анын жуундукурлору ак үйдү куралдар менен курчап турган болот. Ал эми эки досту колдогон биз ар региондо алыста жашайбыз. Каалаган убакта жетип барып силерди коргой албайбыз. Андай болбогондо биз 2013-жылы Бакиевдин бийлигинин кыйрашына жол койбойт элек. Ал эми бийликти коргой турган азыркы күч органдары күн тийген жерди күкүгү болуп калышкан, ар бир бийлик алмашканда көрүп эле жүрөбүз. Аларга да өтө ишенип болбойт. Кыскасы, Атамбаев өлтүрүп, мазарга көмүп сала албаган, базарга алып барып сатып жиберүүгө болбогон башыңарга түшкөн балекет. Ошондуктан Атамбаев кылмыштарына жараша соттолук кылгандарынын мойну менен татыш керек. Ушул бир эле жол бар. Бул жазгандарын бийлик башындагы президенттер жөнүндө болсо да УКМК башчысы Ташиевке тиешеси бар. Себеби биз Жапаров менен Ташиевди бир адам деп кабыл алабыз. Ташиевдин бир туугандары баласы ушул менен баяндаган элдин пикирин билип койсо, жыйынтык чыгарышса биз курсант болот элек, деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Ыдырыс, мына эми атыңа жараша азамат окуган кесибинин чыныгы ээси болуп турсуң. Ортодо Али Токтоакунов терчип жолдон чыккан элең, азамат дегенден башка сөз жок. Аты Гиннес китебине жазылган Мамакеев деген атын угуп эле жанына эч бир жан бара албаган 95 жаштагы айныган чалдын пешенесинен терин чыгарып сөз таба албай тантырап калган акыбалга жеткирип койдуң. Айныган деп айтып жатканымдын себеби жашы жүзү сүзүп барып турган 100 миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калган, элимпоз адамдарга тиешелүү болгон бардык сыйлык наамдарды алган урматтуу аксакал картайганда бардык нерсеге калыс карап туура сүйлөп өлүш керек эле. Мына ошондо ал өлгөндөн кийин да анын артынан ар бир кыргыз сыймыктануу менен айтып жүрмөкпүз. Ал эми бул чал өзүнө тиешеси жок жерге тумшугун тыгып, номер 1 эл душманы болгон Акаевди көкүлөтө мактап, ал эми эл сыйлаган элим деп бар күчүн, бар билимин аябаган Бакиевди атыш керек деген сөздөр менен өзүнүн 95 жыл топтогон аброюн бир күндө төгүп алды. Көрсө бул чалга Акаевдин пайдасы көп дейби, ал эми Бакиев эч нерсе бербей койгон турбайбы? Демек биз сыйлаган бул аксакал деле биздей болуп, күнүмдүк көр тирликтин кулу экен да, андай болсо эмне үчүн көкүлөтө мактап, жакасына кир жугузбай бактап келдик? Иштеген болсо, элди дарылаган болсо ал өзүнүн иши, ант берген кесип эмеспи? Ал үчүн ага мамлекет айлык төлөгөн. Ыдырыс, кыскасы ушул жолуңдан кайтпа, эгер сен депутаттыкка койсоң шайлайбыз. Бул трайбалист аксакал окшогон эл тааныган толгон токой бузук адамдар көп. Акаевдин, Атамбаевдин пайдасын көрүшүп, азыркы күнгө чейин мактап жүрүшкөн. Алардын почти что баарысы Борбор шаарынын айлана чөйрөсүндө Бишкектин өзүнө жашап калышат. Эгер жакшылап текшерсе, баарынын былыгы чыгат. Акаевди мактагандын баары Акаев убагында арамдан ирденип алышкандыр, Акаевдин пайдасын көрүшкөндөр. Кумтөрдү ханадагы өткөрүп бергендер, кыскасы кыргыз элин эшек кылып мингендер, ар бирин текшериш керек деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Мектеп кайрадан карантин. Кыргыз Республикасынын биринчи саламаттык сактоочусу Алымкадыр Бейшеналиев өткөндө коронавирус ноябрь-декабрь айларында жаңы толкутарын көз ачыктык кылып айтып, бир далайыбыздын үрөйүбүздү учурду эле. Министрдин ошол чуудо билдирүүсүнөн дагы бирлерибиз шайлоо алдындагы шакаба катарында кабыл алганбыз. Ошонткени менен азыр аба ырайынын кескин өзгөрүп кеткенинен сасык тумолуп калгандардын саны өрчүүдө. Айтмакчы, бүгүнтөн тарта Борбордун ортосунда жайгашкан номер 67 мектеп гимназиясын азырынча 18 октябрга чейин толугу менен карантинге жабылды. Анын себеби коронавирус илдети менен ал мектептин окуучуларынан да, мугалимдеринин арасында да чыкканы себеп болгон мектеп гимназиясынын ата-энелер тобу билдиришти. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алынып келинди. Бүгүн 8 октябрда Октябрь каласында бийликти басып алууга шектелип кармалган Курсан Асанов, Жеңиш Молдохматов жана Фарид Ниязов сотко алып келинди. Бул тууралуу Кундуз Жолдубаева социалдык тармактагы баракчасына жазып сүрөт жүктөдү. 1-Май райондук сотунда 2020-жылдын 5-6-9 октябрындагы окуялар боюнча алдын ала угуу башталды. Сотко Курсан Асанов, Фарид Ниязов жана Жеңиш Молдохматов алып келинди. Угуу жабык өтүүдө деп жазды Жолдубаева. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин.
Кыргыз балбан кызы Мерим Жуманазарова Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алтын байге уткандан кийин дүйнөлүк рейтингде кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта 2-орунга жайгашты. Мындай маалымат дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтына жарыяланды. Кыргыз балбан кызынын карамагында 114 упай бар. Рейтингде 1-орунда жарым финалдык күтүүсүздөн япониялык балбанга жеңилип калган америкалык Тамира Марима Менсе. Анын карамагында 123 упай бар. Ал эми 3-орунга Мерим Жуманазарова Токио 2020 олимпиадасында чейрек финалда жеңилип калган нигериялык Блессинг обороту жайгашты. Нигериялык балбанда 90 упай бар. Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиондугунун финалында япониялык Рин Мияджи менен кес келип атаандашынын далысын жерге таза басып жеңишке жеткен. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Токмок шаарынын мэри мугалимдердин куттуктоо текстин окуй албай уят болду. Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев мугалимдерди куттуктоо текстин окуй албай уят болду. Видео социалдык тармактарда кыргыз сегментинде тарап кеткен. Уважаемые учителя, примите искреннее поздравление с профессиональным праздником День учителя. Учитель всегда считался носителем культуры, а школа очагом просвещения. Сегодня в городе... Урмат Самаев 26 августта мэр болуп шайланган. Белгилүү чөрөлөрдө ал чемпион деген кайман аты менен белгилүү. Жогорку билимдүү 2020 жылдын октябрында ал Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси боюнча парламентке шайланууга аракет кылган. Октябрдагы топлоондо айрым депутаттар аны өлкөнүн жаңы жетекчилигинин активдүү колдонуучуларынын бири деп атаган. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.